Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз, кайда кетип барасың? Өз тилиңди сактабасаң, жарга кулап каласың. Душмандарың жок кылам деп канча огун атышат. Эр жигиттер жоого чыгып көкүрөгүн тутушат. Ойлон элим, ойгон элим, сен Манастын урпагы. Уулуң Чыңгыз, улутуң кыргыз, эне тилиң сактачы. Эне тилиң сактабастан сатпагын, кыргызмын деп жеген наның актаган. Көргө карай ажал тартып турса да, кыргызмын деп кыргыз тилин тантагын. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, жүрөгүмө жарык нурун чачкан тил. Кыргыз тилим Чыңгыз атам туу тутуп, эл биримби Жамиланы жазган тил. Кыргыз тилин Манас атам сактаган, жеңи жогун комуз менен тантаган. Кыргыз тилин ак боз үйдө отуруп, энелерим алды айтып барктаган. Кыргыз тили жүрөгүмсүң, канымсың, бул жашоодо тапкан байлык барымсың. Кызың сени бүгүн таңтап ыр жазат, кыргызмын деп бүт ааламга жар салат. Демекчи, кыргыз тили мамлекетибиздин материалдык жана мүдөлүк мурастарыбызды сактоонун эң күчтүү куралы болуп эсептелинет. Көпчүлүк дүйнө элдеринин эне тили жоголуп кетүү коркунучунда турат. Эмнеге эне тилге ушунчалык көңүл бөлүнүп жатат? Анткени тил адам баласынын ар түрдүү чыгармачылыгынын кайталангыс сүрөттөлүшүн түзөт. Кыргыз тили илгертен бери жайылтып, таанылтып келген ата-бабаларыбыз тилибизди аздектеп, сөзгө келсе сөздү тактап, өз орду менен сүйлөп келген. Кыргыз тилим менин дилим деп бекеринен айтылган эмес. Тилибиз ар бирибиздин дилибизде болсо гана аны таза кармай алабыз. Демек, тилибизди ар дайым бийик тутуу ыйык милдетибиз.